Бүгін 25 февральда Баткен облысының 9 айлық өкмөтүнө атайын техникалар тапшырылды. Техникалар министрлер кабинети менен Ислам өнүктүрүү банкы жана Саут өнүктүрүү фондунун ортосундагы кызматташтыктын жүрүшүндө Арис тарабынан ишке ашырылып жаткан Баткен жана Талас облустарындагы айылдарды суу менен камсыздоону жана санитарияны жакшыртуу долбоорунун алкагында тапшырылды. Биз азыр 9 дана экскаватор жана 9 дана кичи грузовик тапшырдык. Бул техника ошол 44 айылдагы таза суу системасын колдонууга, ошону эксплуатация кылууга арналган техникалар болуп эсептелет. Жалпысынан бул экскаваторлорго жана кичи грузовиктерге $558,000 сатып алынды. Азыр ошол айыл өкмөттөргө өткөрүп берилдик. Азыркы кезде ушул техникаларды Арис тарабынан берилгени өтө жакшы. Себеби бизге ушул атайын техникалар жана ушундай тетиктерди ары бери ташып оңдоочу ремонттук бригадага керет эле ушундай машинелер. Азыр кубанып турган убагыбыз бул жакшылык. Мындан ары дагы чек жок. Жакшы атайын техникаларды алып калсак, айыл өкмөтүнүн астындагы муниципалдык ишкананы андан ары да өнүктүрүп, элдин ден соолугун жана саламаттыгын сактоо боюнча, тазалык боюнча жакшы иштер жүргүзөбүз деп. Суду калтырган, да? Молодец. Üstü жактан суду түшүрүп бердиңерби? Шыбыранда.